Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Бүгүн бизде студияда конокто Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев. Саламатсызбы агай? Студияга кош келипсиз. Бүгүн сизге бериле турган суроо албетте сиздин иш аракетиңизге карата Жогорку Кеңеште аткарылып жаткан иштер боюнча алгачкы сурообуз ушул биринчи окуудан өттү. Сиз сунуштаган мунапыс жөнүндөгү мыйзам долбоору. Mana ушулга токтолсок, буну кийинки жумаларда карата кайра кароого коебуз деп атасыздар. Эмне айта аласыз бул боюнча? Адатта илгерки тарыхта мындай мыйзамдар мунапыс жөнүндө тез убакытта өтөт да, кабыл алган сунуштагандан баштап бир 6 айдын ичинде кабыл алыш керек да. Бирок биздин мыйзамыбыз эмнегедир созулуп кетти кабыл алышы. Себеби мындай болгондо бир ай biz июньда сунуштагандан кийин бир ай коомдук талкууга чыгарылат сайтта бул эреже боюнча, андан кийин сентябрдан талкууну башташ керек болчу. Бирок ноябрга чейин созулуп, анан ноябрь айында өкмөт тарабынан бир топ сын пикирлер айтылган болчу. Кээ бир жерде дал келбеген жер, тактоо иретинде анан сунуштар болгон байланыштуу анан ошондо биз мен менен чогуу демилгечи болуп чыккан депутаттар бул мыйзамды кайра артка тартып, чакырып, анан ошолорду оңдоп туруп, кайрадан сунуштаган болду. Ошол себептен дагы бир айга кармалып калып, биз жаңы жылга жетишпей калдык да. Ал эми январдан баштап биз бул мыйзамдын долбоорун биринчи окуудан кабыл алып, депутаттар концепциясын колдоп берди, негизги багытын колдоп берди. Ал эми дагы бир оорчун маселе пайда болуп калды. Биз мыйзамды иштеп чыгып сунуштаганда бир кодекстер иштечү эле, жанагы жазык кодекс, жазык процессуалдык кодекстер болчу. Ал эми 2019-жылы 1-январдан баштап жаңы мыйзамдар күчүнө кирди. Демек ошол мыйзамдарга дал келтириш үчүн биз комитетте биринчи окууда кабыл алгандан кийин деле жумушчу топ түзүп, бүгүнкү күндө ар бир тармактын өкүлдөрү келип сунуштарды берип атат. Себеби бул мыйзамды кабыл алгандан кийин аткарылыш керек да. Канча кишиге таасир берет, канча киши бошотулат, канча киши кимдерге жайылтылат, мөөнөтү кыскартылат, кандай шарт өзгөрөт деген ушуну жаңы мыйзамдарга дал келтириш максаты менен biz жумушчу топ түздүк, ал жумушчу топ өзүнүн жумушуну негиз аткарды. Анан элки жумада экинчи күнгө ошол комитетке кайра чыгарганга аракет кылабыз да. Бир суроо ушул мунапыс жөнүндө, саясий туткундарга мунапыс берүү да, Жок. Жалпы мунапыс. Жалпы Кыргызстан боюнча бул Кыргыз Республикасындагы саясий репрессияга 80 жылдыгына арналган бул жалпы жарандарыбызга тийиштүү жалпы. Жалпы жарандар. Эч качан мунапыс саясий же саясий эмес деп жарыяланбайт. Бул жалпы камакта азыр эгерде 11.200-га жакын адам отурса, ошонун ичинде бир 4.000ге бир таасир берет да. Анын ичинде бир 285 эркиндикке чыгышы мүмкүн. Бул жанагы аскер кылмыш жасагандар, анан ар кандай түрлөрү бар, жеңилдиктер бар, эркиндикке чыгышы мүмкүн да. Жеңилине жараша. Ал эми калгандарына жанагы соттун өкүмү чечими күчүнө киргенде анан жанагы камак абалын өзгөртүш мүмкүн. Кээ бир жерде кыскартылып кетет, кээ бир жерде башка формага түрмөдөн колония поселенияга жылыш мүмкүн. Ошондой жеңилдиктер болот да. Ошол себептен бул саясий деп айта албайбыз. Чынын айтканда, бирок чындыгы үчүн айтып кетейин, мен сунуштаган бир норманы айтып атам. Ошол жерде 295-чи кылмыш кодексинин 295-чи беренеси менен кылмыштан айыпталган жарандарга биз отура турган мөөнөтүн кыскартууга жол берип атабыз. 295-чи берене бул баягы күч менен бийликти басып алуу дегенди. Жанагы биз сиз айткан саясий айрым жарандарыбыз ошол саясий боёгу бар деген. Мен алган маалымат боюнча 19 киши өткөн жылдары ушул мамлекеттик бийликти басып алуу деген аракет менен камалган да. Ошол беренеге туура келген. Бүгүнкү күндө эми саясий деп айта албасак деле, бирок коомдуктун белгилери бар да. Ошол себептен аларга мен толугу менен жоопкерчиликтен бошотулсун деген талап койгон жокпуз, бирок сот койгон мөөнөтүн кыскартууга мүмкүнчүлүк берсин деген сунуш берип атабыз да. Эми ушул сурообуздун багытын жыл башынан бери талаш болуп келе жаткан жанагы 5 кодекс менен 2 мыйзамды көздөй бурсак, мисалы анын демилгечилери айтып атат, бул тарыхый шарт. Биз эмне үчүн эски кодекстер менен жашап жүрө бермек элек, биз кайсы бир учурда жаңы
жаңы укуктук нормативдик базалар түзүлүшү керек эле. Ошондуктан бул учурдун эле талабы, мыйзам деген бул жандуу процесс, кемчилиги менен болот, артыкчылыгы менен болушу мүмкүн. Буну убакыттын өтүшү менен биз өзгөртүп ала алабыз деп эми актанат дегенде да болбойт. Булар эми өз оюн билдирип атат. Сиз кандай карайсыз? Эми бул жерде бир айдан бери туура айтып атасыз. Ким гана Жогорку Кеңештин депутаттарын тепкилеген эмес, ким гана сындаган эмес. Мына ушундай тентек депутаттар чийки мыйзамды кабыл алып, бизди ушул акыбалга алып келдиңер деген. Бирок бул акталыш эмес, түшүндүрмө максатында айтып коеюн. Биз ушул мыйзамдарды чын эле кысым кылган учур болгон, айрым депутаттарга кысым кылып, үн чыкпай дош берген деген ак үйдүн талаптары болгон. Бирок мыйзамды кабыл алганда 2019 жылдан күчүнө кирет, демек 1,5 жылдан ашык өкмөткө тапшырма берилген болчу. Эгерде ушул 1,5 жылдын ичинде силер жанагындай керек болсо проектирование кылып туруп текшерип чыгып, кайсы жерде чийки болгон, кайсы жерде жетишпестик болсо бизге сунуштагыла деген максат менен тапшырма бергенбиз да. 1,5 жыл бул көп эле эмес убакыт. Эгерде өкмөт өзүн аткарбаса, бул өкмөттүн кемчилиги деп айтсак болот. Чын эле ушул кодекстерди түпкү тамыры менен алмаштырган бир топ жаңылык болуп атат бизге. Түшүнүксүз болуп атат эки бир учурда. Айрым учурда ошол эле коргоо органдары өздөрү билбей калышат, соттор билбей калышы мүмкүн. Бул аябай чоң кадам болуп эсептелет да. Бир жагынан бул жаңылык деп айтса болот. Анан экинчи жагынан гумандаштыруу, жеңилдетүү деген сөздөрдү кээ бир учурда мен үчүн таң калтырат. Андай эмес. Өзгөртүлгөн бул болгон иш. Ал эми канчалык гумандуу болгон деп айта албайм. Чын эле бир топ кылмыштар мурда кылмыштан азыр жана проступкага айланып кетти да. Анда мурда эгерде камакка отургуза турган болсо, азыр штраф менен же башка бир жазалар менен куткарылышып кетиши мүмкүн да. Ошондуктан өзгөрүү бар. Анан ошол тармактарга өзгөрүү киргизгенде бир кадам менен албетте сөзсүз кемчиликтер толгон токой болот. Мен мисалды айтып кетейин. 2003 жылы кайсы жыл эсимде жок, бирок биз жаңы салык кодексти кабыл алганда, ошондо мен эсимде бар, президенттин Акаевдин сөзү бар болчу. Биз абдан жакшы салык кодексти жаздык депчи. Көп жылга иштей турган кодекс. Бүгүнкү күнгө чейин менин эсебим боюнча бир 1000ге жетпеген толуктуу өзгөртүүлөр киргизилген да. Ошол бир салык кодексине. Бир салык кодексине. Демек турмуш ордунда турбайт. Адамдын коомчулуктун ичинде мамиле өзгөрүлөт. Ар бир шарттар кандай болот. Ошондой эле бул азыркы иштеп жаткан кодекстерде кантип жоопко тартылат, кантип тергөө жүргүзүлөт, кантип соттойт, кантип соттун жазасын аткарат, ким камакта отурат, кайсы шарттарда бүт баарын өзгөрттүк да азыр. Эми ошонун баарын түшүнүш үчүн кайсы жерде эмнеге дал келбейт, азыр ошо тармактын жетекчилери бизге келип айтып атат. Бул жерде кемчилик болуп атат. Мисалы, жөнөкөй мисалы. Эгерде ГАИнин мынакы штрафтары боюнча ролдо турган киши кызуу болсо, мурдакыдай ГАИлер жетелеп барып, стоянкага алып бара албайт, укугу жок андай. Алар сураныш керек экен да. Урматтуу айдоочу, жүрүңүз наркология диспансерге барып текшерип келели. Эгерде мас болсоңуз, сиз 17,5 миң сом төлөйсүз айып пулду. Бирок эгерде ал моюн бербей качып кетсе, анда 5,5 миң төлөйт экен да, неповиновение баш ийбеген үчүн. Ошентип ойлоп көрсөңүз, кызы болгон киши эмнеси жеңил болот? Качып кеткен жеңил болобу же 17 миң төлөгөнгө барып. Анан кайсы ичип алган киши өз ыктыяры менен бара коюп чуркап бармак эле. Мурда эгер бул талапты аткарбасаң, анда башкача кылмыш иш болчу эле. Ошондуктан бир жагынан жеңилдеткендей болуп атат, бирок ошол эле жол коопсуздугун коргогон кызматтарга оорчун болуп атат да. Кээ бир кылмышка жазасы бүгүнкү күндө биз түшүнүгүбүз боюнча дал келбей атат. Кандай болот экен анан? Анан жана материалдык жоготууну ким кандай кайтарат деген ушу көптөгөн азыр көп суроолор келип чыгып атат. Өкмөт бизге маалымат бергенде айтты го, 200дөн кем эмес өзгөртүү киргизишибиз керек деп. Бул биринчи караганда эле болуп атат. Ал эми сот кандай айтат, анан жанагы тергөөчүлөр кандай деп атат, аны биз азыр алдын ала айта албайбыз да. Ошол себептен бул жаңылык болгону бул чын эле жакшы болду деп мен баа бере албайм азыр. Чийки болгону ал турган иш да, себеби. Бирок ал турган иш болгону менен эсимде бар. Ушул кодексти кабыл алганда бир топ бийликтеги коалицияга кирген депутаттарга кадимкидей эле дош бер деп буйрук болгон.
Эми жылмалабай эле айтсак, мисалы мени бирөө жакшы көрөбү, жаман көрөбү деп отурбайм. Мен эмне ойлосом, ошону айтам да. Чындап келгенде бул 5 кодекс менен эки мыйзамдын жазылышы, акчанын кайдан келгени, анан кийин эмнеге багытталганын баарыбыз эле түшүнүп турбайбыз. Демократиялык жолдо дегенден демек Европа тараптан келген көбүрөөк акчалардын мына жазылышына, эксперттерге баарына жогун ушул акчалар кетип атат. Ошол себептен биз ошол жактын багытын алып атабыз да, гуманизация деп. Негизи ошол болуп атат да. Анан мисалы мен жаран катары таң калтырганы, эмне үчүн биз мындай абалда өзүбүздүн элдин менталитетине тийиштүү жагдайларды, укуктук жагыбы, социалдыкпы, башка жагыбы, буну карап туруп анан кийин тигилердин оюн албайбыз. Же акча берген жакта сөзсүз түрдө ошондой жазылыш керек беле. Туура айтып атасыз, бул аябай чоң маселе көтөрүп атасыз. Биз 28 жылдан бери ушул багытта кетип баратабыз. Батыш Европада, Америкада, өнүккөн мамлекеттерде алар жеткен ийгиликтерди биз бир күндө өзүбүзгө көчүрүп беребиз деп, алардын шарт эрежесин өзгөртөлү деген аракет көрүнүп атат. Экинчиден, булар өздөрүнүн баягы эл аралык демократиялык институттардын ошондой тартиби бар экен да. Эгерде мен каражат бөлүп берсем, сен мен айткандай тармакта ушул багытта иштешиң керек. Анан айрым Бельгияныкы же Франциянын же Американын тажрыйбасы бар экен, ушуну колдонгула деген алар сунуш берет. Анан бирок булар айтышат да. Биз силерди мажбур кылбайбыз. Ушундай болсоңор. Бирок өздөрү эксперттик топту алгандан кийин, өздөрү багыт бергенден кийин биздин эксперттер деле биз эмне Кыргызстан Европадан кем беле деп жанагы Европанын тажрыйбасын көчүрүп атабыз да. Сиз абдан туура айтып атасыз. Биз өнүгүш жолу, тарыхый жолубуз башка. Керек болсо менталитет башка. Эгерде алардын бир нерсеге, бир окуяга көз карашы бир болсо, биздики таптакыр башкача. Ошол себептен бизде түшүнбөстүк болуп атат. Чын эле эл аралык демократиялык институттар деп коебуз, уюмдар. Алар бир топтогон акчаны бүт дүйнөгө таркатат, берет. Ушул сот системасы болобу, укук системасы болобу, ошол жерде мамлекетте мыйзамдарды өзгөртүүгө алар багыттап акчаны беришет. Акчанын эсебинен эксперттер чет өлкөгө барат, башка мамлекеттердин тажрыйбасын көрөт, китептерди чыгарат, анан кийин түшүндүрмө иштери жүргүзөт. Айрым жерде жана тегерек столдорду өткөрүп, кофе берек берип, депутатын чакырып, министрин чакырып, баарын чакырып өткөрүшөт. Бул жумуш болгон иш деп коебуз да. Анан эксперттерге сөзсүз айлык төлөйт да. Депутаттарга эч качан төлөбөйт, анда болгон эмес да мындай. Бир гана нерсе бизди балким депутаттарды бир башка бир мамлекетке тажрыйбасын тааныштырганга алып барган болушу мүмкүн да. Мына айтып атпайбы, ушул кодекстерди иштеткенге 13 миллион доллар бөлүнүп турur деген сөз болуп тур. Мен эми анын табигатын билбейт экенм, каяка кетиргенин билбейм да. Но бирок мурунку тажрыйбамды эсиме алсам, бул турган иш, бул дайыма болуп жүргөн да. Себеби бул грант болгондуктан мамлекеттин мойнуна карыз деп эсептелбейт. Ошондуктан биздин жетекчилерибиз кээ бир учурда мейли эчтеке болбойт деп коет да. Бирок жалпы коомубузда биз бүгүн 28 жылда биз 3 кылым, 4 кылым ушуга жетип бараткан мамлекеттерге жетишебиз деп атабыз да. Биз баягы кандай десем, эми болуптур, биз сырттан кредит алып жасактап атабыз турган иш. Бирок бул мыйзамдарга грант берилип атат деп атабыз. Ушул грант деп атат. 13 миллионду мисалы үчүн ушул система кайтарымсыз берип атат. Бирок эгерде биз жок деп айтсак, анда бул мамлекет демократиялык жолго баргысы келбейт деп башка жагынан жана жылда бизге 30-40 миллион доллар бюджет колдоого бере турган аны бербей коюшу мүмкүн да. То есть биз көз каранды болуп калганбыз. Бул демократиялык оюнчуктарды албасаңар, анда биз силерге көз карашыбыз тескери болуп калат. Эч кандай жардам бербейбиз дейт да. Бул чоң иш да. Мен ушу кабатырланганым эле ушу да, биз баягы каражатка ушундай көз карандылыктан улам, бизге керек болсо өзүбүздүн улут катары аң сезимибизди, эркиндигибизди дагы биз кепилдикке коюп берип коюп атабыз да, мындай абалдачы. Турган иш бул болуп атат. 28 жылдан бери ошол эле жол менен кетип баратабыз биз. Бир туруп Швейцария болобуз, бир туруп Малайзия болобуз, бир туруп Сингапур болобуз деп. Ошондой жол менен кетип баратабыз. Анан саясатчынын көз карашына, биринчи саясатчылардын көз карашына ылайыктуу аткаруу бийликтер ошого аракет жасайт да. Биз, сиз туура айтып атасыз, өзүбүз көз карандысыз адистерди иштетип, өзүбүз иштеп чыккан мындай долбоор болбой атат да азырча. Анан айрыкча эми бул дүйнөдө жалпы процесс ушундай. Мыйзамдаштыруу бириккенге аракет барып атат. Бардык мамлекеттер жок дегенде ушул финансылык тартип боюнча, бюджеттик тартип боюнча, сот аткаруучу тартип боюнча бирдикке алып келген бул боло турган нерсе, чын айткандачы.
себеби дүйнө баягы глобализация деп коебуз го. Каалайбызбы, каалабайбызбы, мыйзамдарды бир аз дал келтирбесек, эртеси күнү биз четте калып кетишибиз мүмкүн да. Биз эгер сүрүлүп калышыбыз мүмкүн. четте калып калабыз, анан биз өзүбүздүн мыйзамдар менен мындай туура келбей калышы мүмкүн. Мына ислам принциптери банк киргизип атпайбызбы? Ал деле кичине башкачараак принцип банктын жумушу боюнча. Бирок биз аны кабыл алдык. Анан Европадагы айрым багыттар боюнча өлүм жазасын алып таштадык. Ал Европанын талабы болгон, биз алып таштадык. Азыр өкүнүп атабыз, жанагы жаш балдарга зомбулук көрсөткөн, кыйнап өлтүргөндөрдү кандай кылабыз, өмүр бою багабызбы деген сөз болуп атат да. Коомчулукта эгерде чын айтканда бүгүн референдум өткөрүп, өлүм жаза кайтып келсин десе, мен пикирим боюнча 50%-дан ашык кайтарылып келсин деп айтат. Дейт. Элдечи. Көбүрөөк болбосо. Бирок ага барбай атат, себеби ошо элдин пикирин анда ишке ашырыш керек. Эгерде ушул өлүм жазаны кайра конституция алып келип койсок, анда ушул Батыш Европа өнүккөн мамлекеттер, булар демократия жок деп жана эшиктерди жаап таштайт. Биз жылда ала турган акчаны бербей коюшат да. Анан биздин бийликте отурган президентибиз, премьер-министрибиз, депутаттарыбыз бир күнү эркелип туруп айдап жүрөт да. Демек, биз бул эми баягы тышкы дүйнөдөн, тышкы чөйрөдөн көз карандысыбызды айтып өттүк окшойт. Эми ички эле өзүбүздүн жогорку кеңештин көз карандылыгына келеличи. Өткөндөгү байкоочу кеңешти шайлоо маселеси бир топ эле депутаттарга жакшы жагынан таанылууга мүмкүнчүлүк бербей койду окшойт. Ушул кандай деп ойлойсуз? Ушундай окуялардан улам эл өкүлдөрү өздөрү деле мындай бир чай ичип отурган деп ойлонобу? Сиз айтканыңыз президенттин иши дартесе барып чуркап кеткенди айтып атасызбы? Ал сырттан ушундай көрүнгөн. Мен калыс кишимин, мага ал киши мындай жыл эмес. Мындай болгондо биз ага чейин бир топ сунуштарды бергенбиз спикерге. Кубанычбек Нурматов, мен башкалар айтса, мына мурунку чечимдерди жокко чыгаралы, анан кете берели деген сунушту ал кайра эле чубалдырып, суроолорго жырып, анан Асылбек Жээнбеков бир катар менен чыгып, ушундай сунушту колдоп туура болду деп. Анан кайра экинчи круг башталганда ал кичине эмоцияга берилип, тезирээк чечпейсиңер деген мааниде айтканда, эмнегедир төрага чочуп кетип, дошко коюп, тез эле өткөрүп койду да. Анан сөзсүз силер журналисттер, анан коомчулук көргөндөр ошондой байкап, депутаттар коркуп кетти деген сөзгө басым болду деген. Жаралды да. Бирок мен жеке пикирим боюнча коркуп кеткен болгон болсо деле бир гана спикер коркуп кетти. Калган депутаттар кандай дош берсе, негизи ошондой эле дош беришти. Бирок 14 депутат пикирин өзгөрттү. 14 13 депутат өзгөрттү. Бирок ошо Асылбек Шарипович аралашты, ким суранды деп менде андай маалымат жок, себеби мен эч ким сурабайт, мен өзүм каалаган кишиге дош бердим. Ушул жогорку кеңеште дайыма ушу регламенттин жүрүшү, регламент боюнча эле кызыл чеке токтобойт да. Мурун кандай эле азыр кандай? Же тиги Сайдулла Нышанов айткандай вице-ликке даяр бойдон келе алышпайт, кандай болот? Биринчиден, мисалы үчүн ошол жыйын алып барган биздин вице-спикерибиз эмтен эле шайланган да. Балким кээ бир учурда жана регламент боюнча тажрыйбасы жетишпейт да. Анан техникалык ката кетирсе кетириши мүмкүн. Анан ошого байланыштуу жана чыр башталды. Сиз байкадыңарбы? Биз ушул коомдук кеңештин катардагы мүчөнү шайлоону премьер-министр шайлагандан кийин болдук. Демек 4 саат тытыштырып алдык да. Болгону ошол мурунку чечимдерди жокко чыгарып туруп эле кайрадан коюп койсо болот эле. Анан жаңы бир регламентте жазылган нормалар, алар деле баары кынтыксыз деп айта албайбыз да. Себеби мына мен да аягында айтып кеттимби, кызык болуп атат да. Эгерде биз депутаттар бир кишиге бир дош берсек, анда кантип 300 дош болуп калды. Чынарага 63 болсо, Беркиге 77 болсо, Беркилер 25-тен алса, анда баары жалпы 300 депутатпызбы. Саны жагынан далабыз. Демек бул жана регламенттин чийки жерлери бар да. Ушундай учурда кандай дош бериш керек? Бир депутат бир дош деген принцип бар. Ошону сакташ үчүн же биз регламентти өзгөртүшүбүз керек, же жанагындай учурларда мягкий рейтинг деген жазылган эмес да. Тандоонун алдындагы кандай деп элеттеп койсок болобу, башка нерсе кылсак болот, жолун издешибиз керек да. Бул биздин өзүбүздүн мыйзамыбыз чийкилигинин белгиси болот да. Экинчиден жанагы жыйын алып баруучулар кээ бир учурда жакшы билбей калып адашып кетиши мүмкүн да. Бул жерде саясатты мен байкаган жокмун. Бирок төрага чын эле Асылбек Шарипович эмнегедир катуураак сүйлөгөндөн кийин ошол замат дошко койду, мен аны байкадым мен деле.
Киши мындай өзү дагы күнгө күйүп тотугуп да келген экен, эмоция менен да келген экен, балким коркуп кетти. Биринчи жолу чыкканда жакшы эле сүйлөгөн, мындай менин пикирим ушундай. Баарыбыз бирдей эле багытта кетип баратканбыз. Анан эмнегедир аны эми сөзсүз баягы сындоочулар ар бир себепти табат. Чындыкпы, чындык эмеспи аны айта албайм, бирок мен ичинде отурганмын. Мен билем ал кишинин сөзү өтсө ошо чын элес пикир мындай толкундаган белгиленип калды. Эми бизде коомчулук деле негизи баарыбыз эле баягы интернет айдыңында жашап калбадыкпы, жаңылыкты ошоктон алабыз. Болгону ошол жактан төгөбүз дегендей, сиз дагы ошол жерде көп аралашып жүрөсүз. Анан жалпы камалындоо каражаттарына сиздин жанагы Атамбаевдин жана кол тийбестигин сиз көтөрүп чыкпадыңызбы? Эми сөзсүз түрдө ал кишиге тиешелүү мыйзам деп айтканда болбойт. Экс-президенттин кол деги эле тийбестигин экс-президенттердин кол тийбестигин. Бирок эми сиздин бул мыйзам долбооруңузда ошол Атамбаевка жакындаткандар да чыкпадыбы? Жок, ошол чындап айтканда объективдүү түрүндө ошондой эле болду. Өткөн жылы май айында биз жана ТЭЦтин жыйынтыгын талкуулап атканда мен ошондой айтканмын да, что бул жерде түзмө-түз президенттин аралашкан белгиси бар. ТЭЦке байланыштуу. ТЭЦтин проектинде түзмө-түз буйруктары бар. Бирок конституцияга ылайык анда президенттин андай укугу жок буйрук бергенге. Ошондуктан узурпация бийликтин белгилери бар деп мен аны ачык эле айтканмын. Ошондо бир топ прокуратура, тергөө органдарынан анан адистер чыга баштады. Жок, андай болбойт, себеби ал жерде 2003 жылы кабыл алган мыйзамда, президенттин ишмердүүлүк кепилдиктер жөнүндө мыйзамда бир норма бар, экс-президент кол тийбестикке ээ деген. Эгерде рас ушундай болсо, давайте келгиле ошону жокко чыгаралы деп биз сунуштадык май айында. Сунуш бердик. Мына бүгүнкү күнгө чейин биринчи окуудан өттү, экинчи окууда уже бир топ өзгөрүүлөр кирип атат азыр. Орто жерде Конституциялык палата деле демек бул мыйзам кошуп анан ал Конституциялык палата жеке менин пикирим боюнча туура эмес чечим кабыл алды. Ал Нурбек Токтокунов жөнөкөй суроо берди. Ушул норма, мыйзам, кол тийбестик Конституцияга дал келеби, дал келбейби? Конституциялык палата мындай жооп берди. Дал келбейт, бирок жоопко тартыш маселе боюнча. А Конституцияда экс-президентте өзгөчө жол жобосу деп жазылган жери жок да. Такыр жок. Ал жөнөкөй жаран болуш керек. Бирок ошол Конституциялык палата чечимине кабыл алгандан кийин мыйзамды өзгөртүш керек сөзсүз. Кол тийбестикти алып коюш керек, бирок жоопко тарткан жол жобосу иштеп жаткан президент менен тең кылып коюш керектер да. Демек, жогорку кеңештин бир бөлүгү сунуштаса, башкы прокурор күнөөсүн колдосо, анан жогорку кеңештин 4төн 3-ү же 3төн 2-си макулдук менен жоопко тартылыш керек деген ошондой тартипти экинчи окууга бир топ депутаттар сунуштады да. Бул иштеп жаткан президенттин кош. Оюм боюнча бул туура эмес болуп деп эсептеп атам, бирок Конституциялык палатанын чечимин аткарылыш керек деген сөз бар да. Муну мисалы үчүн мен анда баш ийбейм деп мен айта албайм да. Мен каршы добуш беришим мүмкүн. Бирок жалпы депутаттар ошого таянып туруп, мен кайталап коеюн, Конституциялык палата кичине ашыктык кылдыбы, атайын кылды, ушундай кичине чектеп койду да. Мен аны окугандан кийин эле түшүнүп калдым, булар кандай бир жол жобосун. Жеке менин пикирим боюнча дагы 100 жолу кайталасам да, экс-президенттен эч кандай кол тийбестик болбош керек. Ал жөнөкөй жаран болуш керек. Түз эл менен жүрүш керек. Ал эми жашоо шарты, социалдык жана медициналык камсыздоо боюнча албетте мамлекет тарабынан кандай бир көмөк көрсөтүш керек. Айлыкты бериш керек, машина бериш керек, жогорку кеңешке кирди чыктыга уруксат бериш керек. Анан айрым учурда кайрылуу жасаганга балким сөз сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк берсек, эчтеке жоготпойбуз андан. Ошондуктан ал эми кол тийбестикти мен мисалы үчүн өзүм жеке пикирим боюнча кол тийбестик бербеш керек. Мындай формада болсо да, наркы формада болсо да бербеш керек. Деги эле мындай да, мына кол тийбестик жок, Турдакын Усубалиев, Абсамат Маслаевич. Бирөөсү 24 жыл башкарды Кыргызстанды, бирөөсү 6 жыл башкарды. Эмне өмүрдүн аягына чейин кандай кол тийбестик болду аларда? Эч кандай кол тийбестик керек эмес. Себеби алар жаман ишке барган эмес да. Эң негизги коркунучта болгон. Сен ката кетиришиң мүмкүн. Бирок ал кол коюп, жанагы чарбачылык, коррупциялык ишке аралашпаганда да. Ката кетириши мүмкүн, аны кечирет. Урушса урушат, сөгүшсө укса коесуң. Бирок жоопко тартыла турган коррупциялык жолго аралашпаш керек да. Ошондо абийири таза болуп, эл менен жүрүшө берет. Туура? Эл наразы болушу мүмкүн, кээ бирлер капа болушу мүмкүн. Сен чоң болгондо ушуну чече албадың. Чече албасаң, чече албадың да. Сен мени кызматты койбодуң, койбосоң. Тил уксаң аласың.
Бирок алдын ала иштеп жаткан президентти биз мына ушундай шарт түзүп атабыз. Сен кийин экс-президент болгонуңда сени жоопко тартпаш үчүн сен партия түзүшүң керек. Фракцияны обязательно колдоп туруп, мына себеби биздин шайлоо эртерээк да. Биз 2020 болсо, ал президенттик шайлоо болсо 2023 болот. Ошондуктан президентке каалайбы, каалайбы, сен бир өзүң тандаган партияны өткөрүшүң керек деген түртүп атабыз да. Сизден 2 күн алды ошо шайлоо тууралуу айтып калдыңыз. 2 күн алдыраак саясатчы Ишенбай Кадырбеков ага ушул жерде болуп баягы ал киши далайдан бери эле көтөрүп келатат. Ушул көп эле жерде айтып келатат. Жанагы конституциянын нормалары бузулуп аткандыгын шайлоого байланыштуу жана шайлоо жөнүндөгү Конституция нормасы эмне? Партиялар шайлайт деген конституцияда жок. Кандай партиялар шайлайт деген? Партиялык тизме боюнча шайлайт Партиялык деген бар. тизме менен деген бар. Бирок деген ошол тизмени элдер окубай эле ким экенин билбей эле партияга добуш берилип калып атат да. Мына ушул Бул чоң көйгөй. Мисалы үчүн мындай болуп атат да, референдум бизде ушундай адат болуп калган. Жүздөгөн суроого сиз бир гана жооп менен ооба же жок. Жок, же жок. Парламенттик шайлоодо деле ушундай. Сиз мына 200 адам тизмеде болсо, сиз анын ичинде 199 киши сиздики болсо таанысаңыз, ушул партияга добуш бересиз да. А калгандарды тааныбайсыз, билбейсиз. Андан кийин жогорку кеңешке келгенден кийин, кокуй булар 20-биринчилер мындай экен деп сөгөбүз, кейбиз, бирок эчтеке кыла албайсың, табигат ушундай болуп атат да. Ишенбай Кадырбековдун айтканында мен жүйө бар деп эсептейм. Себеби дегенде бул маселени мисалы округдарга бөлүү менен мисалы ошол округга партиянын ошол округдагы өкүлдөрүн эле көрсөтүү менен кандайдыр бир жолун иштеп чыкпаса, мисалы партия менен келгенде аймактык баланс сакталбай калып атпайбы? Жок, анда жол жобосун издеш керек да. Мисалы үчүн айрым мамлекеттерде ушундай айтып атат. Жана региональный праймериз деп коет, башка нерсе деп коет. Мына Россияда аракет кылып көрдү. Мисалы үчүн эгер партиялар алдын ала эми шайлоо деп атабасак деле, кандай бир шайлоонун формасын таап, мисалы үчүн Баткен областына алып барып туруп, мына менде Эшмат калмак бар, ошолорду алып барып көрсөтөбүз. Ким биринчи орун алса, ошол кишини тизмеге кошобуз деп коюш керек да. Ошондо биринчи 10-дун ичинде. Бизде 7 область менен Бишкек Ош шаар болгондо, жок дегенде 9 кишинин ичинде, мына Баткенчи болсун, мына Таластык болсун деп киргизсе, анда сиз айткандай регионалдык өкүлчүлүк көрсөтсө болот. Бирок анда кандай болот? Тайке жээнде кантип киргизет анда? Анда деле көйгөй чыгат. Анда кандай болот? Кичинекей райондан 11 киши депутат болуп калат. Ошондуктан бул жол жобосун издеш керек. Анан эң негизинде бул сунуштарды азыркы курамыбыз, жогорку кеңештин курамын бекитиш керек да, кабыл алыш керек да. Кабыл алабы мен билбейм. Экинчиден, мына 9%га көтөрүп таштаган. Ошол эле Өмүрбек Бабанов менен Бакыт Төрөбаев сунуштап, Конституцияда көтөрүп таштаганбыз. Закондордо. Мен айткан элем, анда ачык эле байларга жол бар деп айтып койбойсуң. Анда кедейлер аракет кылбай эле койгула деп. 9% алыш үчүн бүгүндө өтө кыйын. 150 000 добуш табыш өтө кыйын да. Ошондуктан же шайлоонун табигатын түпкү тамыры менен өзгөртүш керек. Анан сиз айткандай чала кылган болбойт. Себеби анда партияларга биз милдеттүү курушубуз керек да. Партиянын тизмеге кошулган талапкерлер мындай болот. Бирок эртең Конституциялык сотко берсе, палатага, мен укугум тейленип атат. Эмне үчүн силер алдын ала текшерип атасыңар? Мен мисалы үчүн аябай акылдуумун, мени бул саякта өткөрбөй коюшту. Ал шайлоо эмес деп коет да. Кантип билет аны? Ошол жолу анан дагы бир вариант бар. Адистер айтып атат. Жумшак тизме деп коет. Ал мисалы үчүн ошол Баткен областты алсак, ошол жерде 1-2 алардын ортосунда добуш берет да, тизмеде. Андан кийин жыйынтыгында ушу Баткен областынын боюнча өнүгүү прогресс партиянын Масалиевский биринчи орунда же экинчи орунда дегенде, анда кийин жыйынтыгы чыга электе бир жолу партия өзгөртүш керек тизменичи. Бул 77-нчи экинчи болуп калышы мүмкүн, экинчи сыртка чыгып кетиши мүмкүн. Бирок ага барабы азыркы партия? Барбайм, мен билбейм. Себеби лидер партия, эгер андай болсо, ал лидердин ролу башкача болуп калат да. Анын эң негизги алдына койгон байлар, аларда кепилдик жок да. Кантип мен акча берип атсам, анан менин дошум жок деп мени кууп жүрсөң, мен барбайм деп коет да. А жанагы авторитеттүү көп жигит регионалда, анын акчасы жок жетиштүү. Ошондой кызык нерсе болуп атат да. Бул чоң көйгөй, муну кантип жоготобуз? Мисалы үчүн мен тажрыйбам боюнча мен бир мандаттуу округтан шайланганмын 2 жолу. Кадам Жай районунан
Мен дайыма рахмат айтып жүрөм, ушул биринчи жолу 18 миң доош алып, экинчи 10 миңге жакын доош алып депутат болдум эл өкүлдөрүнө. Анан 2007 жылы партиялык тизме менен өткөнбүз. Мына 2015 жылдагы партиянын тизмеси, башка партиянын тизмеси менен депутат болдум. Ошондуктан мен жеке пикирим боюнча биз бүгүнкү күндө депутаттар элдин өкүлү деген намды жоготтук. Эң негизги. Ал даже Конституцияда бардык жерде алып таштаган элдин өкүлү деген. Бул эл шайлаган кызматкерлерге айланды да. Партия. Депутаттар эмес, партия. Мына биз өнүгүү прогресс же СДПКга доош бердикпи, ушул СДПК кызмат кылып бериш керек. А командасы ким? Аны эч ким таасир бере албайт экен да. Өзгөртө албайт экен да. Бул чоң көйгөй кантип табыш керек, мен билбейм. Же балким биз кайра палатанын жарымын пускай чоң бир 100 миңдик шайлоо округтарды түзүп туруп бир жарымын ошол жактан шайлайбыз, мен билбейм, ана ар кандай сунуштар бар да. Же жанагындай региональный спискаларды бекемдетишибиз керекпи, же ошол жолу. Бирок азыркы бизге президент айтпады беле, шайлоо кодексин тездетип өзгөртүп, кийинки жылдын күзгө чейин бүтүрүш керек. Мына бүгүнкү күндө февраль. Мен караган долбоорлор илинип турат, бирөөндө принципиалдуу өзгөртүү жок да. Чечкиндүү бир өзгөртө турган жол жок. Ошондой эле болот. Эгерде биз азыр шайлоо кодексин, шайлоо мыйзамды өзгөртпөсөк, анда биз кийинки чакырылышта так ушундай эле депутаттар болот да. Башканы таппайбыз. Акчасы жоктор өтпөйт да. Акчасы жок партия жакындап коет да. Эң көйгөйүбүз бул жерде. Ушул эки шайлоо менен биз элибизди, шайлоочуларды буздук да. Чын айтканда буздук. Жакынга айылдаш туугандарым жерди карап, сен таранба, мен тилчилигим бар деп 5 сомго дооштун берген көптөгөн ситуация болду. Аны ачык эле айтыш керек да. Ошондуктан мен айтып атам, анда биз ачык эле ар бир шайлоо участкада касса ачып коюшубуз керек да. Бул партияныкы, анан эл барып билет сатып алып дооштун берсин да. Башка жол жок болуп атат да. Ошол. Андан кийин эртең саткандан кийин доошуну талап кыла албайт да. Эл өкүлдөрү жаманбы, жакшыбы 5 жылга ишеним көрсөтөт. 5 жылдан кийин иштебесе шайлабай коет. Башканы шайлайт. Бул турган иш. Ал эми азыркы жаштарды бул өзгөчө ситуация. Азыркы жаштарды эч кандай саясий сөз менен, чакырыктар менен, той ырлар менен ала албайсың доошуну. Кеч киргенде бир күн калганда чечилет да. Ооба. Эми маеги соңуна чыгып баратат окшойт. Мен сизди активдүү интернет колдонуучу катары билем, эл эмес эл дагы ошондой эле билет. Шу айтыңызчы, ушул дээрлик социалдык тармактарда отургандагы, отурбагандагы эл өкүлдөрү бар. Сиз пайдасын көрдүңүзбү же зыянынбы? Сизге кандай экен? Эң негизгиси сиз ойнобойт экенсиз. Мында байкадым да, социалдык тармакта отургандардын мен уже байкап калдым. Бир топ бар экен, алар ошол жерде жашайт экен да. Сүйүнсө деле ал жакта сүйүнөт, капа болсо да жакта сүйүнөт. Жамандаса деле топтолуп алып тепкилейт, мактаса деле топтолуп алып асманга чыгарат. Алар ошол жердеги турмушту реалдуу деп эсептеп атат. Бирөө бир маалымат берип койсо, тиги Грузияда жакшы экен, Америкада жакшы экен, калгандар кол чаап кетебиз да. Ал эми бизде Кыргызстанда болгон маалыматтарды кээ бир учурда калп туруп чыгагандан кийин талкуулай баштайт да. Бирок мындай да биз коомубуз ар кандай болот да. Алар сахнага чыгып, микрофонду кармап сүйлөй албайт ал кишилер. Кээ бир учурда аттары деле калп. Фамилиялары башка, сүрөттөрү да башка. Мен аны көрүп турам да, кээ бир учурда сүйлөгөндөн да байкалып атат да. Бирок алар активдүү, абдан активдүү. 20-30 жарыкта эле активдүү, калгандар көрөкөдө активдүү аябай. Керек болсо талкуулайбыз, эмне Кытайдан коркобуз, эмне Америкадан коркобуз, эмне орустардан коркобуз деп эле даңкылдап чыгып атпайбы? Бирок эртең күнү шайлоого баргын, доошуңду бергин десе, мен кепилдик берем, жарым барбайт да, үйдөн чыкпайт да. Бирок ошол деле коомдун кандай бир белгиси десек болот, айтсак болот, барып ушул интернет пространство, интернет тармагы биздин турмушубузда орунду бекем алат да. Адам барып жалкоолонуп, үйдөн чыкпай туруп, ошол жерден жаңылыктар да окуйт, ошол жерден тамак аштын деле заказ кылып коет, анан достугун да заказ кылып коет. Эми интернетте дос болуп жүргөндөн кийин тамак ашты заказ кылмай да. Ошондуктан мен кичине мындай корком деп айта албайм, мен мындай ойлонуп калам да, кээде 20-30 жылдан кийин кандай болот экен коомубуз? Биз эшикте сүйлөшүп калабызбы же кандай болот? Же интернеттен бири-бирибизди уктук, бири-бирибизди интернеттен кооптоносуз. Мындай адамдын мамилесине
ордунда элей турган өзгөчө бир окуя болуп атат да интернет дегенчи. Анан жанагы аны ойлонуп тапкан кишилер кыйын десем деле, элдин душманы десем деле адашпайм да. Эки Элди ушунун ичине тыгып таштагандан кийин ал жерде жамгыр жаабайт, кар жаабайт, суук болбойт, ысык болбойт. Жыргап жүрөт да. Биз компьютердин астында. А компьютер барган сайын уже чөнтөгүбүз болуп калып атат да. Балким 20 жылдан кийин кулактын ичинде болуп калабы. Ошондуктан ал жерде бирок бүгүнкү күндө ал жерден айрым маалыматтарды алганга мисалы үчүн мен үчүн пайдалуу болуп атат да. Анан дагы бир нерсе бар, ал жерде мисалы үчүн мен саясий партиянын жетекчиси катары ой пикиримди собрание чогултуп айтсам, ал жерде бир 200 киши укса угат, 20 киши укса угат, анан ошо менен унутулуп калат. Гезитти кыйналып, бастырып, маалыматын толтуруп чыгарсам, 1000 киши окуса окуйт, окубаса жок, жанагындай бирдеме ороп кетет. Ал эми социалдык тармакта миңдеген адамдар бир заматта окуп болот. Демек, биз үчүн саясий ишкерлерге ошол жерде өзүбүздүн көз карашыбызды айтканга мүмкүнчүлүк берет. Бул пайдасы да бар. Анан агитация кылабы, башка кылабы, эми чыгып өзүбүздүн позицияны айтып турганда, ошол кандай бир орусча айтканда площадка болот да. Муну мен байкап атам, менин кесиптештерим ай өткөн сайын бирден кошулуп атат аякта. Кээде мен ойлоп калам, мен чыгып кетет окшойм, эртең депутаттар баары кирип алса, төлөт пространство кандай болот экен мен билбейм да. Ошол ал деле жакшы нерсе экен, себеби ал жерде көпчүлүк учурда мамилесин ачык айтышат да. Мунун жарабайт, түшүнүктүү. Мунун жарабайт. Эгерде бетме бет жолуксаң, мен сизди урматтайм деп калышы мүмкүн да. Көзүңүзгө айтпай. Бетме бет уялат да. Уялабы, коркобу билбейм. Аякта бир артисттин сүрөтүн тагып коюп, менмин деп даңкылдатып берет да. Ошондуктан саясий площадка. Мен өткөн жылы ноябрда балдарым, папа сиз кирбейсизби, ушул жерде кичине өзүңүздү көрсөтүп, элге көрсөтүп, анан киргенде кирдим, анан бир нерсе бар, мен тартиптүү адаммын, ар бир кайрылганга жооп бергенге аракет кылам да, себеби ага көп деле убакыт кетпейт. Кечинде же күнү эртең менен убакыт болгондо кыска жооп бергенге аракет кылып атам. Тез эле достор айланып кетти, анан уже мен үйрөнүп алдым. Айрым учурда мен байкап атам, дос эмес, ал таптаза эле кас болгон киши көрүнүп турат да. Ал жерде тартынтпай жокко чыгарсаң болот экен да, урушпай, талашпай. Жакпаса мейли, аман бол, коштошуп коесуң да. Бул жакшы жагы бар экен да. Анан саясатчы болгондон кийин ушул жака барыш керек. Мен барып, ар кандай пикирлерди, ар кандай тармактарды көрүп, ал жерде турмуш деп койсок болот. Турмуш. Көп нерсе пайдалуу. Бирок эртең кандай болот, мен билбейм, кандай болот. Урматтуу замандаштар, биздин студияда конокто Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев болду. Сизге келип бергениңизге рахмат, ойлоруңузду ортого салып бөлүштүңүз. Мындан кийин дагы биз менен байланышып, бул жерде коомчулукту кызыктырган суроолор болсо жооп берип турат деген ойдобуз. Дагы бир жолу рахмат келип бергениңизге. Ийгилик болсун силерге.